Азыр Кыргызстанда эркектерге ушу чымын өлтүргөндөн башка иш калбай калды. Илгери айтып коюшчу экен, эркек үйдүн түндүгү деп коюшчу экен. Себеби эркек мындай түндүк боз немени уук кереген барын төбөсүнөн беккем былкылдатпай кармап турчу экен да. Ошон үчүн эркек үйдүн түндүгү деп коюшчу. Азыр наоборот. Азыр эркек үйдүн күчүгү. Үй кайтарабыз, анан чымын өлтүрөбүз. Кызым Кореяга турмушка чыгып кеткен, мода болуп атпайбы? Аялым Москвада 3-4 жылда бир келсе келет, келбесе жок. А мына как раз чалып атат азыр. Да. Алло, кандай? Мен Жанна. Билип атам Жанна экениңе. Кандай, дайының барбы? Өлүп калган жоксуңбу? Дайным бар, эмне өлүп калды дейсиң бе? Өлүп калбасаң телефон чалып койбойсуңбу, я? О, жаңы жылда чалгансың, ошондон бери дайным жок, өлүп калгансың. Дайным жок болсо, эркек катары сен деле бир чалып койбойсуңбу? Эмне? Дайным жок болсо, эркек катары сен деле бир чалып койбойсуңбу? Эркек катары чалып койбойсуң. Аял катары сен эдилса салып койсоң чаламбы? Эдилса салмак түгүл, тамак ашка ченеп акча жөнөтөсүң. Жатам сени мен үйүң менен тамак жеп. Эрте менен карандай чай, түштө кукси, кечинде горох. Эрте менен бирөө келип ширекке чакса өрттөнүп кетчүдөй болду. Анан эмне, мен сени тапканыңды мен бекитип алдымбы? Жемон ойноп жүрөмбү? Жакшылыкты гана билбеген Кудай албагырсың да, үйгө жатканыңды да милдет кылып. Канча жылдан бери ушул жакта темселеп жүрүп, Москвадан 2 үй алдым. Ошондо да ыраазы эмессиң. Москвадан 2 үйдү башыңа тартасың, я? А бирөөсүн ары Турциядан албайт белең? Жинди го, Турцияга эмне бар? Турцияга эмне бар? Азыр элдин баары чоң кичинесине карабай Турциядан үй алып атышат. Эмнеге? Эмнеге? Кыргызстанга ишенич барбы? Bir günü болбосо, bir günü тополоң чыгып кетсе, Москвага кабыл албай койсо, отур ана темселеп, каякка качаарыңы билбей. Келжиребечей, тополоң чыкмактан эмне болсо да сен экөөбүзгө эмне? Эл дүрбөсө эшек кошо дүрбейт болуп. Ой, жинди. Эшектин дүрбөгөнүнө 3-4 жыл болду. Баягы кокту колотто жайлап жүргөн эшектин бири жок азыр. Кимиси союп жеп койгон, же каякка ооп кеткени белгисиз. Сен аякта жатып алып нени билесиң өзү? Аякта жатып алып билбей калгыдай эмне, илгерки заман беле. Азыр интернет деген бар. Үйдү камсыздандырдыңбы? Эмне? Үйдү камсыздандырдыңбы? Жок, болбойт экен. Эмнеге болбойт экен? Шариатка тууру келбейт экен, чубага айтты. Сен Куран окуганды билчү маселең, анан кандай эле шариатка ишенип калдың? Азыр мен намаз окуп атпаймынбы? Мына как раз таарат алып атам азыр ана. Өкмөт тез аранын ичинде үйдү камсыздандыргыла деп күндө какшап атпайбы? Мен интернеттен окуп атпаймынбы? Ошол өкмөтүнкү туура эмес болуп атат, өкмөтүнкү. Эмнеге туура эмес? Камсыздандырган үйдүн акчасын кайрып алыш үчүн 6 балдан кем эмес жер титреш керек экен. Элестет Нурадагыдай болуп 4-5 балда кулап түшүп калса, акшыйып күтүп отуруш керек экен да, эми кайсы жыл 6 бал титрейт деп. Машинагачы? Машинага да болбойт экен. Эмнеге? Ал машинанын акчасын кайрып алыш үчүн ал машинанын ичинен 2 адам өлүш керек экен. Могу соо эмес, өкөтөң өлүп калса кимге төлөйт? Кимге төлөмөгөн өстөр алат да. Тем более частный компания болуп атса. Не бар не жок, талаа түстө жүрөсүң. Сен өзүңү камсыздандырып коеюнбу? Жинди болбочу, машинени төлөп бербей атканына мен төлөмөк беле. Машина дегениң $5000 нары болуп атпайбы? Сен мени канчага баалап атасың? Не дедиң? Сен мени канчага баалап атасың? Билбейм, аякта аялдар кандай болуп атат. Биякта аялдар түшүп кетти. Эмне ол түшүп кетти? Казакстан таможнийин жаап алды эле, баары түшүп кетти да. Билесиң да, биз баары мал менен ченейбиз. Мал менен ченегени кандай?
Estesең ilgeri мен сен алғанда, менің атам сенің атаңа bir жылқы, bir уй берген. Аны сенің атаң базарға апарып, жылқыны 90 мыңға, уйды 60 мыңға сатқан. Estесең, екеуі бірге 50 мың болып қалып атабы. Geçe mınol үйдің алдындағы қошына қызын тұрмышқа берді. Қайсы қызын? Bilbeyim, küçüğü kızı deyip ko. Тейген жешті бе? Men atım bilbeyim de. Kudası kolunda var ne okşaydı. 15 torpak aydap geldi şakıratıp. Pazarga men aydaşıp bardım. 15 torpağın bari birikip 50 min som arang oldu. Anısı da patriyal değil. Akçasını güzde öğretmiş. Ужас. Ужасы жоқ өле. Жашына қайқысы қо? Мисалы мен құрақты аялдар қанша болып атады? Не дейсің? Мен құрақты аялдар қанша болып атады? Дура. Сен құрақтағы аялдарды вообще сұраған кіші жоқ. Еркектер қандай болып атады? Erkekler жақшалап адайм. Жақсы болғанда. Емісі так еркекті. Торпоқтың деле еркегі баа болу атпай бе. Қанбек бар ғой? Қайсы? Мамбетовчы менің досым. Ошол адатынша тынбай арағы чеберген екен, аялы өкө урша кетіп аялы ерте менен үйден қуып шыққан екен. Түштен кейін эле мынау қара суылық бір келін алып кетті дейді қой. Қанша қалып кетіптір? Bilbem қанша қалып кеткен. Қанбектің өзіне телефон çalып сұрасам, күзде дарымыз пышқанда бір машина алып берем деді дейді. Сен өзі қанша бол отырғансың? Қанбек бір машина болып атса, мен бір товале болсам керек. Міне, ұқты жер шықса кете берейін бе? Эми чалқаған жаты өліп қалғандан көрі кішіне тыйын тыпыр болып қалсаң ба дегем да? Ата, чайқадан жат өліп қалғандан көреді. Мен азыр Ағоротта жүрем. Ушу Ағоротқа шыққаныңа деле ішенбейм. Адатыңша ле талтайып бұтты ұшқаштырып қойып жатасың ғой дейм, Жаз жарыш, күз күрөш деп қояды. Құдай бұйырса жаз келді. Азыр bir шал тиген эле еркек жатпаса. Ағоротта жүрем, мына қолымда күрек. Көчкө тейіп тұрып ешке шығарып қойшы еркексің да? Иміне? Көчкө тейіп тұрып шығарып қойшы еркексің да дейм. Аргым келіп тепкілей бер жандай арзан Абдылда емес мін айтып қойып. Meni sen emez, 3 yıldan beri deputatlar tepkilep bitalmaya eden. Meni Abdulda dep koyat. Sen Abdulda dep koysa meni Janna dep koyat. Abdulda İmamqulov. Rahmat. Abdulda кен 35 жылдан бері қол чаға беріп көндіріп қойыпсыңар да. Екеуіміз Москваға барып анан келатып, самолетте келатып, анан самолет қонғандан кейін елдер қол чаға тұрой да, самолет қонып алған үшін. Ал эки Абдулда aka көніп қалған екен, көзі үйленіп кеткен, не бәле тұра қалды, рахмат айланып. Тазим етіп жүреді. Анан Абдулда akаны көрген ел мейлем тұрып қалды деп ағата чағып қойып атпай. Чағып қойды ле, анан самолет сұраулар бойынша қайра ұшып кетсе болады ма? Мынакей, 35 жыл айтқанға оңой, бирок жашай келгенде жаман қиын болуш керек да, шу кыйын да. Эми бар валеним бар эле шу телефондо экен. Шу телефондон жаштар табышып, үйлөнүшүп, бактылуу болушуп, анан кайра эле шу телефондон сага ким жазды, мага ким жазды болуп кайра ажырашып кетет экен шу телефон мененчи. Анан шу телефондо шу бар екен, азырдағы Абдулда экенин 35 жылдық юбилей менен куттукташып, пост жазыптыр. Кызыктуураак экен да, мен сиздерге окуп берейин деп атайын чыктым. Бирөө жазыптыр. Урматтуу Абдулда байке дейт. Сиздин 35 жылдық юбилейлик концертиңиз менен куттуктайбыз. Сизди биз дейт, үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Талантыңызга таазим, ар дайым бар болуп, ден соолукта жүрүңүз. Сиздей эл артисти аман болсун дейт. Рахмат. Рахмат.
Ушинтип чыга берет. Абдулда дегендер чыга берет. Турасыздар. Ал эл артист эмес. Ал эл артист эмес да. Эл артист деле эмес. Даже баягы маданияттын мыкты кызматкери да эмес. Грамотасы деле жок, байкуштун. Паспорту барбы жокпу билбейм, ишигилип бар ишигилип. Элдер кызык да, өздөрү наам берип алып, өздөрү эл артистин берип алып жыргап жүрө берет экен. Өзү сыйлыкты, наамды бере турган такыр бөлөк кишилер алар. Алар аякта отурат, алар бекер отурган жок да. Ал жерде алар эки жакты карап, ким эмне кылып атат, аны карай калып, муну калчап, мунусун өлчөп, мунусун санап, санап дебедим, мындай карап, анан беришет да. Ошон үчүн аларга баягы берип атканда, аларга айлыктын деле кереги жок. Баягы анекдоттой да, кимге берет, кимге бербейт, Кинг-Конг акем өзү билет дегендей эле ошо. Ошо Кинг-Конгдор билет да, качан берет, качан жок. Комментарийлер келе баштады. Абдулда Иманкулов дейт, кыргыз сатирасынын жүрөгү дейт. Ай рахмат, мына жүрөгкө теңе беришиптир. Сатиранын жүрөгү ушул экен да. Жамбул Камчиев досу жазыптыр. Адашасың үкам дейт. Кыргыз сатирасынын башы мен дейт. Өпкөсү күмөндөр дейт. Бели Рахман, Абдулда андан ылдый турат дейт. Жамбул аке кызык да. Өзү пайгамбар жашка чыгып калды, бирок ошол райондон такыр чыкпай койду бияка. Кызык киши, молодец. Так, Абдулда Байкени дейт, эң туруктуу, сүйүүгө бекем катары жакшы билебиз. Артисттердин арасынан бир эле аял менен жашап келе жаткан ушул киши дейт. Калганы аман эле болсун дейт. Жинде, чапсар чапар. Нормальный адам бир аял менен жашабайт да, тура. Мен ушу жок, эми неме да? Эки аял менен жашагандарды мындай силер жаман көрөт окшойт. Алар акылдуу адамдар. Алар ден соолугу чың адамдар. Мындай шустрый адамдар да, мындай айтканда. Мына бизде премьерлер деле экиден аял алып атышты. Президенттер алып атышат, тура. Путин деле алды, тура. Ушундай нерсе да. Буга мен ойлойм, Абдулда акенин акылы алардан бийик болбосо керек. Менден дегендей эми ушулардан да. Так. Жамбыл аке дагы жазыптыр. Жамбыл аке аябай кызык киши да. Мындай бат-бат жазып, бирдемелерди жазып, кээде туурасын айтып коет. Мынтет. Спид деген оору жок дейт. Ал жөн гана паника. Эгер ал оору чындап болгондо, Абдулда давно оорумак дейт ата. Бир болсо ошо киши билет да, ушул жашынан бери ушулар жүрөт. Өзү Абдулда Жамбыл аке жакшы сүйлөп коет кээ бир жерде. Өткөндө Абдулда аке менен концерттин алдында урушуп кетсе болобу? Мен неме болуп кечигип кире калсам, уже алынып кетишкен экен. Абдулда аке уже монтуп калган экен. Мен киммин сага? Мен киммин? Дей баштаган экен. Жамбыл аке мындай спокойный туруп алды эле. Сен маңыроо, койго окшогон түлкүсүң да деп кайра жиндетип атты. Өзү чындап эле Абдулда аке менен жүрсөң, ошо киши менен жүр. Кандай бир көңүлү ачык, кандай боорукер, талаада жүрсөң кандай сонун киши да. Ошондуктан мына ошол үчүн баары мынакей азыр 55ке чыгып калды. Ошончалык жашы өтүп кетсе дагы, жаштардан дагы жакшы ойноп, мына 35 жыл элин эч качан кой бербей келет. Ошондуктан Абдулда акеге бир кол чаап койсоңуздар, Абдулда Иманкуловдун 35 жылдыгына дагы келет. Айрым сахнага Абдулда Иманкуловду чакырып коеюн. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Бул концерт эртең да болот. Укпай калгандарга айтабыз. Кудай кырсыгынан алыскы аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кийинки концерттен жолугушканга чейин саламат болуңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар. Достоşum, sağlığını bizlerdi, asyerimizdi, yüreklerdi, kozgoşoğuz. Ayrılsın can bile oruğanı, açılsın baktalay çolundadı, elbiler urmakta kem olmalı rahmat, amandıkta ele çolu kalır. Hey 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 hey. Daima söyler bizge jölöksüңөр, jölöksüңөр. Жашоого ырыс кылаш, өнөксүңөр, өнөксүңөр. Келбейди жазда
күздө жайда кышта убакытта келесиңер. Айлысын жан дүйнө ооруганы, ачылсын бакталай жолуңда.